Урматтуу мекендештер, мындай маселе болуп турат да. Азырчы биз бул жерде иштеп аткан адамдарга мына алыстан келип иштеп жатат атайын жоопкерчиликтүү адамдар бар. Бул жерде иштеп жаткан адамдарга биз тоскоолдук кылбашыбыз керек, жалаң колдоо кылышыбыз керек да балдар. Бул биринчиден. Экинчиден мына мамлекет тарабынан канча жардам болуп атат максат айыл боюнча. Мына көрүңүздөр, мен уже 4-жолу келип жатам. Үйлөрү буйруса 2 айдын ичинде толугу менен бүтөт. Бүт заманбап, киргенге бүт шарты бар. Ушундай жакшы үйлөр бүтөт. Буйруса баарыңыздар жашайсыздар. Мектеп сөзсүз түрдө ремонт болот. Садик, ФАП мисалы үчүн ушул жерде максат айында дагы бүт жашаганга шарттардын баары түзүлүп берет. Ошон үчүн бул жерде иштеп аткандарды колдоп туруңуздар. Кандай маселелер болуп калса жардам берип туруңуздар өзүңүздөрдүн деңгээлиңиздерде. Анан азыр айтып кеткенде, албетте бүгүнкү күндө максатта ар түрдүү эл аралык уюмдар келип жатат. Бул айылгачы караңыздар. Эгерде ушул эл аралык уюмдар жардам берип, кол сунуп келсе, жардамын алалы, ыраазычылыгыбызды билдирели. Кээ бир эл аралык уюмдар келип жатып, могулар туура эмес, тигилер туура эмес салып атат, мондай болуш керек эле, силер монтип кайрылгыла деп туруп, сөздөрү менен бул жерде жанагыдай тоскоолдук кылган уюмдарды бул жерден айылдан чыгарыңыздар. Тез арада бизге укук коргоо органдарга билдириңиздер ошого. Мындай чагымчылыктар бизге кереги жок. Азыр биз ушул максат айын бүтүрүп алышыбыз керек.